Саламатсыздарбы, каналыма кош келдиңиздер. Сиздер менен мен Айсулуу Камалова. Мен сиздерге эл арасындагы таланттуу адамдарды тааныштырганды улантмакчымын. Бүгүн сиздер менен тааныштырчу дагы бир таланттуу акын эжекебиз Темирова Марипат Балтабаевна. Ал 1965 жылы 25 апрелде Ош облусунун Өзгөн районундагы Кызыл Байрак айылында Чабандын үй бүлөсүндө туулган. Бир агасына, эки эжесине эркелеп, өзүнөн кийинки инисине эже болуп, үй бүлөдө 4-орунду ээлейт. Балалык чагы ата-энеси менен бирге тоолордун арасында мал артында өттү. 1972 жылы алгач билим эшигин Аракөл айылындагы Жоморт Бөкөнбаев атындагы орто мектептен ачкан. 1979 жылы Ош шаарындагы Уркия Салиева атындагы кыздар мектеп-интернатына которулуп, 8-класстан окуусун уланткан. Орто билимдүү, шартка байланыштуу жогорку окуу жайында окуган эмес. Бала кезинен эле ыр жазып келген. Учурунда жазган ырлары жеткинчектердин Кыргызстан пионери, райондук Октябрь туусу газеттерине жарыяланып турган. Турмуш шартка байланыштуу ортодо узак тыныгуудан кийин 2013 жылдан баштап кайрадан ыр жазып, поэзия ааламына аралашып келет. 2018 жылы Өмүр жазы аттуу алгачкы ыр жыйнак китеби жарык көргөн. Учурда Бишкек шаарында жашайт. Өмүрлүк жолдошунун сүйүктүү жары, бир уул 2 кыздын мээримдүү энеси, 4 неберенин бактылуу тайенеси. Анда эмесе Марипат Темированын ыр дүйнөсүнө сиздер менен чогуу сапар алалы. Бар болгула, курдаштар. Жазга айлансын жүрөгүңөр жашарып, жашагыла жаман ойдон тазарып, бөксөрбөсүн рызкынын чөйчөгү, баарыңарга бакыт тилейм, адамдык. Бар болгула, классташтар, курдаштар, баарлашып чер жазышар сырдаштар, баарыңарга бактылуулук тилеймин, жамандыктан алыс болсун бул баштар. Бир туугандай бир уяда чогулуп, балалыкта билбей баркты чоңойдук. Мына эми кадырлашар кез келди, билип алды кабарлашып коелук. Чейрек кылым өмүр жолун бастык биз, дагы канча жашоо калды билбейбиз. Ар кимибиз өз алдынча турмушта, сагынычта, усалыкта дилибиз. Бир жолугуп дидарлашып отурар, насип кылсын жакшы күндү жараткан. Ким кимиңер кайсы жерде жүрсөң да, амандыгың тилеп жүрөм ар качан. Асыл адам, жаркыным, жарык чачкан шоола болсоң. Жайдары мүнөзүңдү көп ойлоном, жароокер жамалыңды күндө эстеп, жалындап күйүп жанам, алуулоном. Сен менин эң алгачкы махабатым, серпилип кыялдарга канат кактым, сезимдин аруу тунук сырын ачып, сен менен сүйүү балын бирге таттым. Ээрчишип эгиз жандай жүргөн күндөр, эркелеп сыр айтышчу айлуу түндөр, эстеймин булак боюн, кайын түбүн, эң назик, эң аялуу ал сезимдер. Капилет караганыңдан алыстасам, кайдыгер мага чоочун сендик аалам, кайыптан келген өңдүү сезимиме, кайрат, күч кубат бердиң асыл адам. Аманатым, арбалып табышмактуу сезимдерге, ааламды кыялымда кезип жүрдүм, аруулап жан дүйнөмдү ошол кечте, таптаттуу сүйүү балын сезип турдум. Кармалып сөздөрүмдүн тереңинде, караанын карегимден өтүп турду, канатын күүлөп учкан каркырадай, көңүлүм бийиктикте өсүп турду. Магдырап махабаттын илебине, жамалың жалын болуп жанып турдуң, бактымды кучагыңа батыра албай, башкача сезим менен балкып турдум. Кыялым алып учуп алыстарга, жыргалын сезип турдум махабаттын, кылымга жүрөгүмдө сакталасын,
кыя албас эч алмаш кыз аманатым. Катка жооп. Кат жазыпсың, ичте бугуң чыгарып. Кайрылгын деп кечирүүмдү суранып, кайдан эме кайрылууга себеп жок. Койгом сени жүрөгүмдөн чыгарып. Жүрөм депсиң жалгыздыкта жабыгып. Жүрөк ооруп, кусаланып, сагынып. Жүнүнүмдү өрттөп кетти бул сөзүң. Жүрдүң кайда мен күткөндө зарыгып. Далай күнү сени күтүп жүргөнмүн. Канча түндү сенсиз жалгыз өткөрдүм. Жаңы гана мен өзүңдү унутуп, жары болуп бөлөк жанга өткөнмүн. Сен жөнөткөн катыңа жооп жазбаймын. Кечиргенмин, бирок сага барбаймын. Сезимимди кабыл алар кишим бар. Тилеп турган менин бакыт таалайым.